кантип айтасың? Мисалы карапайым эл ушу Көлбаевдардан же ушу ОПКлардан УКМКдай кор болуп жабыр тартканын мен көргөн жокмун. Айта албайм антип. Ушул суроо ачык бойдон калды окшойт. Көрүүчүлөр дагы өзүнүн оюн сөзсүз түрдө жазат го деген. Жазсын. Менин пикирим да, биздин элди, биздин мамлекеттик чиновниктер ошо элди коргойт, мамлекетти коргойт дегендер жайлап талкалап келатат. Мен криминалдар жайлап талкалап келатат деп айта албайм. Мен криминалдарды көрдүм, Батукаевда көрдүм, Рысбегинда көрдүм, Акматбаевдагы, Көлбаевда көрдүм, азыркыларын деле көрүп атам. Булардай 35 жылда биздин президенттердей, анын жакындары жайлагандай, кордогондой мен булардан кордук, зомбулукту көргөн жокмун. Хот өзүм генеральный прокурор болдум. Хот булар менен метти. Мисалы мен андай фактыларды көрө элекмин эле. Да, уламыштар кетет, мындай тегиндей кетет. Мисалы кээ айтасыңар да, мисалы мынагу дүйнөлүк деңгээлде Матраев коррупционер табылды. Америкада табылды, нонград болду деп айтат. Айланай, коррупция болуп, Матраевдин бир нерсени мамлекеттен урдаган мен юрист катары мен али көрө элекмин. Юрист катары мен көрө элекмин. Ал да арам акчаны легализировать этип байыды. Кытай менен Россиянын ортодогу тамойный мелерден, транснациональный имуществолордон байса байгандыр. Ал эмне үчүн анан ушундай эле коррупционер болуп Кыргызстандын атынан дүйнө жүзү боюнча биринчи коррупционер Кыргызстанда Матраев деп табылып калды. Жана Көлбаев кыргыз криминал дегендей Матраев да коррупционер болуп табылды. Эмне себептен? Мына анализдеп көрөлү, илимий жактан, ар тараптан анализдеп көрөлү. Матраев сен айткандай, ал саясатка аралашып, 2 жолу жогорку кеңешке шайлоодо акчасынын күчү менен мурдагы эски партиялардын баары Запад каржылаган, Москва каржылаган бир нече эски чоң партиялар талкалап салды. Утуп кетти. То есть ошон үчүн Американын партиясын да талкалап салды. Биринчи күндөн берки жаралган Эрк партиясы, Атабекен, Ардабыз, коммунисттер бардыгы жаралбай калбады акыркы күндөрдө. Ким утуп алды? Матраев партиясы утуп алды. Мекеним Кыргызстан и башкалар. Бул тигилерге жакпайт. Бажына менчикти болуп, ошол себептен байыганы малым да бар. Жүдөбөйт. Малым деп мен айта албайм. Силер спокойно айта бересиңер да, анан ушуга сотко берип койсоң, анан кайра чычалап жүрөсүңөр. Мен айта албайм. Иликтөөлөр чыкты, тиги соттолду, эми ал расмий маалыматтар. Коррупция менен соттолгон жок да айтып коет. Ал мыйзамсыз байоо боюнча соттолду. Ушул статьяларын карагыла. Коррупция деген эмне үчүн билбейсиңер деп айтып атканым ушу да. Ал мыйзамсыз байоо коррупция деген статья, ал башкы статья, ал мамлекеттик чиновникте. Эмне үчүн эгерде Матраев таможняның замы болуп ошончо байып кетсе, директори башчысы эмне кыла албайт? Кулматов. Туура. Ал эмне кыла албайт? Жоопкерчилигин караш керек. 7 жыл эмне үчүн Атамбаев өзү менен иштеп жүргөндө Матраев жүрдү. Бир жолу аны коррупционер деп айткан жок. Качан кызматтан кеткенде ал Жээнбек менен кызматташа баштаганда айтып чыкты. Почему? Мына 10-жылы Атамбаевга мен телефондон айткан жокмун. Сага окшоп наразы болуп айткам да мен, мына жактан оштун таможнясын эл кууп берсе, сен кайра акчасын алып туруп коюп койсуң деп айтып атат. Якабы 400 000, 700 000 акча алыпсың да кайра койсуң, буякта сооронбай ыйлап атат, оштун эл наразы болуп атат деп оштон телефон чалып атам. Андан кийин 7 жыл отурдум. Мен каякта жүрдүм, Матраев каякта жүрдү. Вот ошон үчүн бизде ким кылмышкер болсо дагы, ким ак карга болсо дагы, ким мем болсо дагы бардыгы ким бийликке келсе ошого яраша болот да. Ошонун саясатына яраша кетет. Мен мыйзамчыл саясатчы, мыйзамчыл адаммын. Мен мыйзамды карайм. Ташиевдин ою боюнча Кыргызстан Маңкуртстан болуш керек экен, Кыргыз эли Маңкуртка айланыш керек экен да. Мына Садыр Жапаров досун кетирип, мына ушудан бизди Кыргызстанды сактап калды. Кыргыздарды Маңкуртка айланыштан сактап калды, Кыргызстанды Маңкуртстандан сактап калды. Биз Кудай кааласа Орто Азиядагы демократиялык аралча, же болбосо байыркы эркин Кыргыз эли деген статус менен калышыбыз керек. Ошо статуска кайра келебизби? Мен ойлойм келебиз. Кудай кааласа келебиз. Анан дагы бир иши. Сынбай чек араны мен чечтим деп мактанып жүрөт. Чек ара маселесин. Ушул Тажикстан менен Өзбекстанда 15% ал кемпироватка байлаштуу. Ушуну мен чечтим деп мына мактанып жүрөт. Эгерде Ташиев чечкендей, Өзбекстан менен Кыргызстандын кемпироват маселесин Ташиев чечкендей чечсе, 1965-жылы Юсуфалиев эле чечип коймок. Рашидов ошондо эле сураган кемпироват бериле деп. Юсуфалиев берген эмес. Андан кийинки бардык президенттер берип коймок. Берген жок талар.
Акырында Жээнбеков мен ушул жерде өскөм деп алып албой койду Мурзиевке. Атамбаев акыркы кол коюп келатканда Ташкентте Искандар деген завод эле мындай кылгандан кийин адагы ой кийин калтыралы деп кол койбой койгон. Муундай чечкендей болсо давно эле чечилип калмак. Буга мактана турган эч нерсе жок. Бердик да биз. Эч нерсе алган жокпуз да бердик. Аны менен мактанбаш керек. Экинчи Тажикстан менен. Тажикстан менен чегара маселесин чечсек 1989-жылы Тажик-Кыргыз чегарасынын алкагында чоң жаңжал болгон. Анда Маккамов эле биринчи секретарь. Бирсе Масалиев эле. Масалиев экинчи адам, бирсе Кыргызстандын экинчи адам Жумагулов, Соминдин төрагасы. Үчүнчү адам идеолог боюнча идеолог мына Шеримкулов экөө тең тир, экөө тең баатыр бөгүн. Сурасаңар айтып берет. Булар айлап, жылдап жатып Баткенде жүрүп, акыры анан келишимге келишип, головной жанагы суу бөлгүчтү, жанагы ушул эгемендүүлүктү 91-жылга чейин чегараны ошолор сактап калган. Маккамов кол койгон бардыгына. Ворук Анкылап бойдон калган. Достук айыл бизге калган. Головной суу сактагычы бизге калган. Эгерде адыр ташип чечкендей Кыргыз-Тажик чегарасын чечсе, ошондо эле 89-жылы Масалиевдер эле чечип коймок. Маккамовго бер эле ушундай. Мына сууну тең пайдаланалы, достук айыл берели, анан Ворухуңарга нейтралдуу жол берели деген. Алар кылган эмес. Алар 1 сантиметр болсо да Кыргыздын жери деп ыйык көргөн. Кой кемитпейли деп. Ошон үчүн мен жеке пикирим, чегара маселеси боюнча Ташиев мактанбасын. Али тарых буга баа берет али. Нечен жолу баа берет тарых. Тарых бул мен эмчи чегара маселени Ташиев чечти деп атам. Мен чечтим деп жүрбөйбүн. Мен бердим. Мен чечтим. Мен чечем. Менен башка миңтем деп жана ошо Баткендин депутаты бар, ошо Айжигитов дегенди жөн эле залдан куу, Адахандын колун сындырам, бутуңду тилиңди сууруйм деп. Эми мен чечкендей болбосо мен ушинтем деп эле. Мен чечкендей болбойсо деп пристав барып камап коюп мактанып жүрдү. Өткөн жылы Баткенге барып мактанды. Мына чегараны пайдаланып чыргылам деди эле, Бекназаровдун баш кылып, Жээнбековдун төш кылып камап салдым деп мактанды. То есть өзү бизди камап салганын өзү жарыя кылды ошо жерге. Ушу шердикпи? Адамды камап койдум деп барып ошо жерге мактанып атат. Эми ошон үчүн бул мактанганы, ушул кылган иштерин айтып атам да. Бул иштер менен Ташиевдин кылган ушул 5 негизги багытындагы иши, анан коррупция менен күрөштүм деп атат. Коррупциянын баары өзүндүкүнгө чыгып атпайбы? Президент айткандай өзүндүкү. Коррупция, чоң коррупционер каякта? Коррупция деген каякта жүрөт? Коррупция деген мамлекеттик бийлик бутагында жүрөт. Майда чүйдө налоговый инспекциялардын инспекторлорду, майда чүйдө таможниктерди, майда чүйдө милициянын кызматкерлерин камап атты. Булар аларга жетекчиңе показания бер. Ошону чыгарам. Ушуга окшогон нерселер менен камап атам. Мен ойлойм, коррупция менен күрөштү деп. Чоң уголовный кодексте коррупция статьясы менен ушулар өттү десе, мен андайды көрө алган жокмун. Бул бир убактарда Акаевдин убагында же кийинки убактарда мыйзамсыз приватташтырган айрым жерлерди кайтарды. Это коррупция эмес. Ошол убакта Акаевдин программасына жарашка алган алар. Ошолорду кайтарды. Кайтарышы мүмкүн. Бирок аны дагы мамлекетке алганы дайсыз да бүгүн. Мен ошон үчүн айтып атам, парламентте мамлекеттик комиссия түзүп изилдеш керек. Эгерде буга макул болбосо, мен ушул жерден пайдаланып айтып коеюнчу. Мына эч убакта мына Ташиев кылгандай эч ким кайтарган эмес деген Ташиевдин пиарщиктери көп да. Мен ошолорго кайрылып коеюн. Мына жакында 7-апрель келе атат. Убактылуу өкмөт канча объектти, канча акча кайрылганын мен документалдуу түрдө көрсөтөм. Ошону жогорку кеңеш кантип бөлгөнүнөн бери, чечиминен бери көрсөтөм. Ташиев да ушул 5 жылда алган, кустурган объектлерин көрсөтсүнчү мага. Экөөбүз дебатка чакырайын. Көрсөтүшөлү бири-бирибизге элибизге. Ташиевдин баатырлыгы, элдик генерал, анан баатыр тиги бул, анан бул дегени мен ачыгын айтып коеюн дагы. Бул кысканыч эмес. Мен өлкөмдү жакшы билем да. Мен өлкөмдү коргогон кишимин. Үй бүлөсүн да жакшы билем. Дээле жакшы көрөм. Ушунча мага алган азап тозогуна карабай, дээле жакшы көрөм. Жамандык, мен көргөн жамандыкты бул Кудай ага көрсөтпөй эле койсун. Бирок эл алдында
ошолду жүздөгөн үй бүлөгө салганына эркекче генералдарга жооп берсин. Ошолордун ар биринен кечирим сурасын. Ошондо генерал болот. Ошондо элдик баатыр болот. Анан жанагы 200 пиарщиктердин акча төлөп коюп эле анан бул мындай кыйын, анан бул мындай титиретип койду, анан кылып кайтып койду, анан кустуртуп койду дегендер менен ал баатыр боло алат. Бүгүн жок алар. Кана ошолор? Кана? Титиретип койгон Ташиев. Кандай кошоматчылар убактылууда. Ошол үчүн алар жок. Мен ошол үчүн Ташиевдин 5 жылдык ишине 0 деген бар. 0. Эгер ошо 0 андай эмес десе, мен мына дебатка келсин, көрсөтөм. Биз убактылуу өкмөт 3 айда эмне канча объектиди кайтардык мамлекетке. Ал 5 жылда эмнесин кайтарсын, көрөлү ошол жерде салыштырып элибиз көрсүн. Мен чакырам, келсин. Ордо төңкөрүшү болмок. Ошого Ташиев алып келген депутаттар, башка кызматкерлер даярданган деп мен ачыгын эле айтып чыктым. Бул тар чөйрөдө саясатчылардын ичинде белгилүү нерсе болгон. Элге эч ким айткан эмес. Мен ошону айтып чыктым. Анан азыр жүрүп жаткан иштердин бардыгы ошол арам ою бар, терс аракет кылган адамдардан арылуу. Эми ачыгын эле айтайлы, ошол УКМКда иштеген көптөгөн кызматкерлер, Кыргызстандын көп эле билет. Жогорку кызматкерлер эмес, төмөнкү кызматкерлер эмес. Ошо УКМКда штаттан тышкары, внештатник деп коет го. Ошолорго чейин миллионер болуп кеткен. Миллионер. Жөнөкөй эмес, миллионер болуп кеткен. Азыр эми мен оюмча жакынкы арада, мүмкүн 1 жыл, мүмкүн кийинки жылдары көп маалыматтар чыгат. Ким кимден канча миллиард урдап кетти, ким кимден байлыгын басып алды, тартып алды деген көп маалымат чыгат. Себеби адамдар арыз менен кайрыла баштайт. Кечиресиз. Миллионер болгондо сом мененби же доллар менен? Доллар менен. Бир да мамлекетте мына биздикиндей элди, мамлекетти тоноо, мен оюмча ишкерлерди мындай боло элек да. Биз өзү кичинекей мамлекет, жардым мамлекет болсок, Борбор Азияда эң эле кичинекей бизбиз ачыгын айткандачы. Анан ошондой мамлекет туруп анан бирке бийликке келип алып, ошо жарды мамлекетти, жарды элди тоноогондун өзү бул өтө чоң катачылык, Бул айтып атпайм, мондай оош кыйыш заманда элди, мамлекетти колдогондун ордуна, күчтөнткөндүн ордуна тоногон бул душмандын душманы. Лөөлүдөн баатыр чыкса, өз элин чабат дейт. Анан мен интернетке да өткөндө жаздым. Болжол 4,5 миллиард доллар мамлекетке кустурдук дешти. Болжол. Ташов деген KG Group'тун башчысы ошол расмий айтып чыкты. Бул мен сөзүм эмес, мен бардыгын аргумент менен айтып атам. Интернеттен тапсаңыздар болот, ошол айтып атат. Мен 52 миллион сом мамлекетке төктүм. Менден андан тышкары сол чөнтөккө 100 миллион сурат деди. Элестетиңиз. Эгер ошол эсеп менен ала турган болсок, эгер мамлекетке 4,5 миллиард доллар, ал эми калганы андан баягы 50 же андан көп пайызы сол чөнтөккө кете турган болсо, акыркы 4 жылдын ичинде сол чөнтөккө бер жагы дегенде 8,10 миллиард доллар менен сыртка чыгарып кетишти. Сиз элестетип атасызбы? Бул бүтүндөй бир мамлекеттин, бүтүндөй 7,5 миллион элдин тышкы карзы, 35 жылдан бери чогулган тышкы карзын 4 жылда чыгарып кетишти. Дагы көп маселе чыгат, себеби жана Эдуудун үйүнөн эле 36 миллион доллар чыкты деди. Бул маалымат элге чыккан эле. Ал эми чыкпаганы канча? Бул масштаб абдан чоң масштаб, чоң масштабтарда. Бул жерде Көлбаевдин миллиарддаган долларлык байлыктары бөлүнүп кеткени. Мына Гавайи. Биз билебиз. Миллиардка жакын сом кассада турган. Эми алар күнүгө сүт сатып алат. Күнүгө продукт сатып алат. Күнүгө тиги ошол акчаны мамлекетке андан тышкары канча деген акча сол чөнтөккө кеткени белгисиз. Мен угам Мадина базары. Ошол жерде уйгур, Кытай бизнесмендери.
миллиондогон долларлар сол чөнтүккө кеткен. Эми көп андай маалыматтар. Мен азыр эмне үчүн айтпай жатам, себеби алар такталыш керек. Ошолордун да чекесинен такталып чыкканда элдин үшү алынат. Бул айтып атпаймынбы? Өз элин, өз мамлекетин тоногон мындай деңгээл боло элек, мындай масштаб боло элек болчу да. Көп маалымат элге чыгат дагы. Сиз Facebook'a